Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын устаттык өнөрү китебинен номер 42 сабак. Предметтик канаада предметтерден билим алууну билип ал, окуп үйрөн бурчун уюштурууга усулдук сунуштар деген тема боюнча маалымат аласыздар. Алгач сабактын максаты менен таанышып алыңыздар. Ар бир предмет боюнча окуу канасында окуучулар үчүн ошол предмет баалуулугу, өз алдынча билим алуу методу, ыкмалары жана башкаларды өз алдынча билим алуу үчүн зарыл көргөзмө сунуштарды берүү. Ага зарыл болгон материалдар: биринчи, предмет физика, математика, тарых жана башкалардын баалуулугу, билим баалуулугунун негизинде. Экинчи, ошол предметти терең билүү үчүн зарыл көндүм, ыкма, методдор, теориялык, практикалык билгичтиктердин негизгилерин жазып илип коюу керек. Үчүнчү, базалык негизги түйүндүү түшүнүктөр системасы. 6-класстан 11-класска чейин бирдиктүү байланышта жазып илип койсо дагы окуучулар үчүн абдан жакшы болот. 4-нчү, ошол предмет боюнча өз алдынча кыскача усулдук сунуштар. 5-нчи, сабактан тышкаркы иштер боюнча сунуштар. Маани бериңиздер, урматтуу угармандар. Практикалык, лабораториялык текшерүү иш, жат жазууга даярдануу, катышуу жөнүндө усулдук сунуштар. Мугалим өзү дагы даярдаса болот. Окуу китебинен пайдалануу. Энциклопедия, сөздүк, сурама адабияттардын тизмеси жана алардан пайдалануу жөнүндө дагы жазып билүү. Класстан тышкаркы окуу үчүн сунуш кылынган адабияттардын тизмеси. Мында албетте сөзсүз түрдө окуучулардын жашын, классын дагы эске алуу зарыл. 12-нчи эскертмеге көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Лекция, конспект, реферат, доклад, билдирүү, дил баян жана башкаларды даярдоо, жазуу жөнүндө усулдук сунуш, эскертме. Сабакта ооз-эки жооп берүү, суроо берүү, дискуссияга катышуу жөнүндө дагы усулдук сунуштарды үйрөтүү. Китепкана менен иштөө, ошондой эле телерадиодон дагы пайдалануу, ошол сабактарга байланыштуу атайын теле берүүлөрдүн программасын дагы сунуштоо. Окуучулар ар бир предметтен интернеттен дагы туура так маалыматтарды пайдалануу жөнүндө дагы жазып билип коюу. Ошол эле учурда акылдуу доска, телефон, компьютер, ноутбукту дагы өз учурунда так туура пайдаланууга балдарга багыт берүү. Консультант боло ала турган адамдардын, мугалимдердин, окуучулардын тизмесин дагы жазып илип коюу сунушталат. Ошол эле учурда убакытты үнөмдүү пайдалануу жөнүндө дагы кыскача маалымат сунуш жазып коюу. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Ошол эле учурда окуучулар үчүн карта, таблица, схема, ТСО, сүрөт жана алардын тизмесин дагы илип койсок жакшы болот. Ошол предмет боюнча илимий практикалык жаңылыктар тууралуу дагы маалымат жазуу, бул дагы окуучуларга абдан жакшы таасирин берет. Булардын баардыгы 1 же 5, 2 ватманга дубал газетага же буклет катары стандарттуу кагазга колдонмо катары чыгарып койсок дагы болот. Ошондо окуучулар ал класста өз алдынча иштей ала турган эң сонун лаборатория, класс болуп калат. Бул материалдар алмаштырылып, жаңыланып турса дагы болот. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Окуучулар үчүн билим алууну билип ал, окуп үйрөн бурчун уюштуруп алсак, мугалим үчүн дагы, окуучулар үчүн дагы эң сонун маалымат болот. Ошол перемен учурунда дагы окуучулар илинип турган бурчтардан дагы окуп, сабакка даярдана алышат. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.